70 жаштагы Лариса Ромашкина коңшусуна ишенип үйүн алдырып олтурат. Айтымында өткөн жылы жанаша жашаган үйдө Елена аттуу айым келип, банктан акча алуу үчүн турак жайынын документтерин сураган. Аны жакшы тааныгандыктан жардам берүүгө макул болгон. Бирок бир нече айдан соң үйү сатылып, башка адамдын атына өткөнүн билген. Уговаривал, я все-таки согласилась, отдала. Коңшу үйдө тургандыктан ишенип документтеримди бердим. Кийинчерээк ал жеке нотариусту алып келди. Мен ал кагаздарды окуганга мүмкүндүк болбоду. Бир нече жерге кол койдуруп алды. Көрсө менин сатууга макулдугумду алган экен. Мен аны 5 күндөн кийин үйүм сатылганда билдим. Өзүм 70 жаштамын. 43 жылдан бери ушул үйдө жашайм. Эми кайда барам? Пойду, говорю, я здесь 43 года живу. Лариса айым банк кызматкери Еленанын кылтагына илингендердин жалгыз эмес. Ушундай эле кырдаалга туш болгон 15 адам бар. Алардын баары банктан насыя алып берүү үчүн үйүн күрөөгө коюп бергендер. Турак жайын тартырып жиберүү коркунучунда тургандар бул боюнча тийиштүү тарапка арыз жазышканы менен эч кандай жыйынтык болбой жатканынан нааразы. Ал даже бербейт элем ал акчаны. Просто ал апамын портретин көрүп калып, эжекем бул эле. Аны көрсөңөр да алдай турган адамга окшобойт да. Анан кийин хорошо дедим. Качан эме кылып бересиң десем, расписка бар, жок жазып берем, залог деле болот деген. Только залогду сага бербейт деди алар. Залогду мага берет деген. Ошол күнү дагы жазбады расписканы, качып жүрө берди. Мне нечего платить, кроме пенсии, мне ничего нет. Мен ал акчаларды төлөгөнгө мүмкүнчүлүгүм жок. Өзүм пенсионермин. Болгону 5000 сом алам. Мендеги акчаны анын жолдошуна бергенбиз. Атайым баштыкка салып алып кетишкен. Мен насыя алып берүүдө болгону ишенимдүү адам гана болуп кол койгон болчумун. Она сделала как поручителя меня. Шылуундуктан жабыркагандардын алды 3 миллион сомго чейин алданып калганын айтууда. Бир нечеси үйүнөн ажыраса, айрымдары алдыруу коркунучунда турат. Ал эми шектүүнүн үстүнөн шаардык ички иштер бөлүмүнө кайрылгандардын аягы бүгүнкү күнгө чейин үзүлбөй келет. Иш козголгондон кийин Ош шаардык соту баш коргоо чарасын 2 айга карап берген. Бул аял февраль айында кармалган негизи. Андан кийин бул номер 5-СИЗОго өткөрүлүп, андан ары Жалал Абадтагы аялдардын колониясына жиберилиптир. Бүгүнкү күнгө чейин соту бүтө элек. Белгилей кетсек, айыпталып жаткан Елена Кудравцева аттуу жаран буга чейин АКБ Кыргызстан банкынын насыя берүү бөлүмүндө иштеген. Ал эми жаралган жагдай боюнча аталган банктан маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Башка адамдардын алгандарын айтып бере албайм. Азырынча алдангандардын жалпы суммасы 19 миллион сомду түзүүдө. Жабырлануучулар эгерде шектүү карызын толук төлөп берсе, арызын кайтып алаарын айтышат. Учурда Елена Кудравцева убактылуу кармоочу жайда, ал эми бул боюнча соттук иш жакынкы күндөрү каралмакчы. Гүлзада Турабекова, Темирлан Эрнис уулу, Нур Ньюс.